Bismillah, walhamdulillah, wa salatu wa salamu ala rasulillah. Amma ba'd, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hormatly dostlar, сабактар остолантабыз жин жана шайтандар аламы. Өтүрүүчү маселебиз жиндердин адамдарга, адамзатка ден соолук, дене тарабына зыян берүүсү. Ошол маселедеги түрлөрдү тотканбыз. Жана анын ичинен көз түйүү маселесинде токтолгонбуз. Kur'an'da gelgen dalillerge, Peygamberimizin sözlerine toktolдук. Эми ошол нерсенин бардыгы шайтан жана жин менен кандай байланышы бар деген сөз. Ошол маселеде эгер баяндап кетсек, бизге керектүү жерин ошол көз түйүүдө шайтандын кандай орду бар. Шайтан ошол көрө албаска, караган кишиге, көз тийгизүүчүгө жана сыйкырчы, көз ачыктарга негизи жардамчы болуп келет да. Анан ошол көз тийген маалда көз бир нерсени бирөө суктанып, таң калып карап аткан маалда шайтан ошол кишиге азгырат. Васваса кылат да. Ошол көз тийгизүүнү васваса кылат да. Бул нерсеге дагы бир хадис бар. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям Абу Хурайрадан келген хадисте айткан, көз тийүү бул акыйкат. Жана аны менен бирге шайтан болот. Аны ишке ашыра турган деген мааниде айтып атат. Шайтан аны алып келет дейт. Жана адам баласы көрө албастык кылат дейт. Бул хадистин иснады, алымдар иснадын алсыз деп айтышкан, бирок ошондой болсо дагы тажриба тараптан бул туура деп айтылса болот. Себеп дегенде көз менен жин кирет кишиге тажрибада. Ошол кирген жин, мындайча айтканда, ар бир көз түйүү менен жин кирет деген сөз эмес. Бирок ошол жин дагы кирет көз түйүү менен, ошол көздү, мындайча айтканда, тийген көздү кайтарат да. Аны харисул айн дейт. Ошол көздү кайтаруучу жин болот да. Ошон үчүн бул ошол маселе, бул шайтандын ошол алып келүүсү, көздү ишке ашыруусу деген сөз. Бул киши бир нерсени таң калып, суктанып карап атканда, ага васваса кылат. Көз тийгизүүгө, суктанууга васваса кылат да. Суктанууну васваса кылат. Анан киши суктанат. Андан кийин эмне болот? Андан кийин көрө албастык кылат. Ошол болгон жакшылыкка, ошонун негизинде Аллахты эстөөнү унутуп, анан жана сүннөттө келген береке дуасында унутуп коет. Анан ошонун негизинде Аллахтын тагдыры менен, каалоосу менен көз тиет. Демек, бул ушул көз түйүүдө демек шайтандын үлүшү бар деген сөз да. Демек, васваса кылат. Көз караган кишиге суктанууну васваса кылат да. Анан ошонун негизинде анан кийин жанакыл тартип менен кетет. Негизи көз түйүү эки түрдүү болот. Бул адамдын көз түйүүсү жана жиндин көз түйүүсү. Жин дагы көз тийгизет да. Бизге көрүнбөгөн жин дүйнөсү бар. Ошол сабактардын негизи да ушул. Анан жиндер дагы адамдарга көз тийгизет. Буга дагы далил бар. Салама энебизден келген хадисте пайгамбарыбыз ошол Салама энебиздин үйүндө Салама энебиздин чоорусунун бетинде табияттагы баягы өңдү көрбөй, мындай сары, мындай кочкулураак өңдү көрөт да. Анан жүзүндө ошол өңдү көрөт, мындай саргайган кочкулураак. Негизи бирден бир ошол көз тийүүнүн себеби бир аламаттарынан кишинин жүзү өзгөрүлөт. Табияттагы өңдөн бөлөк өңгө өзгөрүлүү. Ошондо көргөндө пайгамбарыбыз
айтат. Бул чоруга дем салып койгула дейт. Фа инна биха ан-назара дейт. Буга көз тийген экен дейт. Бул жерде пайгамбар ошо назаро деген сөз тап келген. Алымдар айткан ошо назаро деген сөз бул жиндин назары менен көз тийүүнү айтат деген да. Адамдын эмес, жиндин деп айткан алымдар. Ошон үчүн ушул хадистеги ушул пайгамбардын сөзүн жиндин көз тийүүсүнө кайттырган алымдар бар. Демек, бир гана адамдын биз адам көз тийгизет деп көнүп алганбыз. Бирок демек бир гана адамдын көзүнөн коргон эмес, балким жиндердин дагы көздөрүнөн сактаныш керек, назарынан. Балким эмне үчүн алымдар айткан? Жиндин көз тийүүсү корчурак, өткүррөөк деген адамдыкына караганда. Ошол себептен киши жаңгыз калган убакта дагы, мисалы үчүн, толук баягы чечинбей, ошо жалгыз калган убакта дагы ошол нерселерден сактаныш үчүн Аллахты эстеп, бисмиллах менен чечинип, анан кийин баягы мындай адептин негизинде чечинип, денесин эгер сулуу дене болсо ошону көрсөтпөгөнгө аракет кылыш керек. Анан биринчи эшиктен ошол жалаңач акыбалда, мисалы үчүн, жаңгыз болсоң дагы үйдүн бөлмөлөрүндө жүрбөш керек деген сөз да. Бул негизи Аллах Таала көрүп турат бизди. Негизи Аллахтан уялыш керек биринчи ирет. Бирок бул ушул жиндер дагы бар үйдө. Ошол жиндерден да ошолордун көзүнөн, зыянынан сактаныш керексиң. Себеп дегенде бул көз тийүү, бул акыйкат. Жана бул нерседен сактануу, мындайча айтканда, аябай керек нерсе. Ден соолук айтып кеткендей мурунку хадистерде, бул адамды өлүмгө алып келиши ыктымал да. Канча киши балким ушул көз тийүүдөн өлүп кетиши ыктымал, ушул нерселерди билбегендиги үчүн. Андан соң ошол көз тийүү демек киши өзүнө көз тийиши ыктымал экен. Кишинин көзү өзүнө тийиши ыктымал. Кишинин көзү бирөөгө тийиши ыктымал. Кишинин көзү үй бүлөсүнө тийиши ыктымал. Балдарына, аялына. Кишинин көзү мал мүлкүнө, байлыгына тийиши ыктымал. Жерине, мисалы үчүн, түшүмдүү бир жери болсо, ошол машинасы болсо жакшы, үйү болсо, демек көз бул бардык нерсеге тийиши ыктымал. Жана дагы бир маселе бар. Көз тийиш үчүн караш, мындайча айтканда, шарт эмес, көз менен караш. Себептигине жада калса, алымдар айтат, сокур киши да көз тийгиши мүмкүн. Эмне менен? Эгерде бир нерсени айтып берсең, сүрөттөп берсең, ошол нерсеге жанакы ою менен, эгер ошого дагы жаман табияты кошулган болсо, ошол көз дагы ишке ашышы мүмкүн. Балким киши бир шаарда болуп, экинчи шаардагы кишиге ошол ою менен ошол зыяны тийиши мүмкүн. Албетте буну дагы ошол жин шайтандардын ортомчулугу менен жана алардын үлүшү менен. Ушул жерде сабагыбызды токтотуп турабыз. Эмки сабакта дагы улантабыз бул маселени, балким жыйынтыктаганга аракет кылабыз. Убакытка жараша жана кантип коргонуу, дарылануу маселелерин дагы айтып кетебиз. Адаттагындай бүгүнкү үйрөнүүчү дуабыз эртең менен ойгонгондон кийинки айтылуучу дубаларды өтүп атканбыз. Ошол дубалардан Ибн Синни өзүнүн китебинде алып келет. Абу Хурайрадан радыйаллаху анхудан пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтат, мындай деген экен: кимде-ким силерден кимиңер эртең менен ойгонсо, могул дуаны айтсын дейт. Алхамдулиллахи лази радда алейя рухи ва афани фи жасади ва азина ли би зикрихи.
ушул дуаны айтсын дейт. Аллах Таалага кемелдүү мактоолор болсун, жана ошол затка мактоолор болсун, менин рухумду кайра мага кайттырган. Мындайча айтканда, кайра мага жан берген. Баягы кичи өлүмдөн кийин, уйкудан кийин. Андан кийин ошол затка кемелдүү мактоолор болсун, мага менин дедеме саламаттуулукту, ден соолукту берген. Ушундай деңгээлде мен Аллах Таалага ибадат кыла ала турган деңгээлде. Жана Аллахтын каалоосу менен мага мүмкүнчүлүк берген аны эстегенге деген дуа. Ошол дуаны үйрөнүп, дайыма ушул нерсени унутпай, эртең менен турганда айтып жүргөн абзел болот. Аллах Таала баарыбызды ыйманыбызды бекем кылсын. Бул дүйнөдө да жана акыретте дагы буттарыбызды бекемдеп койсун ыйманда. Жана шайтандардын, жиндердин зыяндарынан бизди сактап, ошол сабактарыбызды дайымдуу, ихластуу жана берекелүү кылсын. Субханакаллахумма ва бихамдика ашхаду ан ла илаха илля анта астагфирука ва атубу илейк. Жолукканча сак саламатта болуңуздар. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.